Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Бакчылар, көз ачыктар, мынеке караңыздар, эмнелерге гана сыйкырлабайт. Кандай бул акмакчылык деген маселе да. Мына карасаңыздар, болуттарга, көк, кызыл жиптерге ороп, бул нерсени сыйкырлаштык. Жана мында бир түйүндөргө дем салат, түйүндөргө түйөт деп ар дайым айтып келебиз. Мынеке, ак жип, кызыл, ала жиптерге, түйүндөргө салып, дем салып, жада калса мындай тумарларды жада калса мечиттин имамдары жасап берип жатат. Ал ким болбосун, ката нерсе ката ойдон калат. Мындай тумарлар, мынага окшогон нерселерди туз, шекер, мунун ичин ачпадык, ичинде жыттанган толгон токой сыйкырлар. Бүгүн биз сиздерге бул нерселердин кантип четиштиги тууралуу, же болбосо буну кылган адам кафыр болот, динден чыгат, ал бакшы болот, ал көз ачык деген темаларды ар дайым айтып келебиз сиздерге. Бүгүн биз башка темада сүйлөшөбүз. Ал эмне десе, ушул кылынган нерселер адамга зыян берип атат. Демек, ал сыйкыр эмес. Ал шайтан зыян бере албайт эч качан. Аны Аллах субхана таала кааласа гана зыян берет. Мен сиздерге буну көрсөткөндүгүм бүгүн чечип жандырышты эмес, же болбосо буну кимдер кылды ал жөнүндө эмес. Мен бүгүн айта турган маселе кыскача. Көңүлүңүздөрдү ток кылыңыздар, бул нерселер эч качан сиздерге зыян бере албайт. Бул нерселер зыян бериштик үчүн Аллах субхана тааланын каалоосу керек болот. Кайсы молдого барбаңыздар, кимге барбаңыздар, башым оорутат, башың сыйкырланып калыптыр, ичиң ооруса ичиң сыйкырланып калыптыр, сага жин кирип кетиптир деп жинден коркута берип, адамдар ушул жиптен, ушундай нерселерден коркуп калды. Жок. Бул нерселер мазардын тупурагы өлүмгө болот. Бирок ошол мазардын тупурагын машина менен эшигиңиздин алдына төгүп салсын, бирок ал эч качан зыян бере албайт. Аллах кааласа гана зыян берет. Жүрөгүңүздү ток кылыңыз, Аллах таала менен бекем байланышты болуңуз. Күчтүү болуңуз, ыйманыңыз бекем болсун. Мынабу болгон сыйкыр, мен ачып көрө элекмин. Бул нерсе эмне экендигин жана бул нерсени бир адам үйүндө кыйналып, бактысыз болуп, күйөөсү менен урушуп, балдары ооруй берген үчүн бир көз ачыкка барганда жасап берген экен. Бирок буну эмне максатта жасагандыгы аларды жакшылык үчүн жасадым деп жатат. Эч качан сыйкыр жакшылык үчүн болбойт. Буну ачып азыр сиздерге иншалла көрсөтүп беребиз. Бул эмне экендигин өзүңүздөр менен чогуу биргеликте көрөбүз. Мынеке, ашыкка жасалган. Аны бир бактылуу кылсын, семьябызга тынчтык келсин, бактылуулук келсин деп, ушундай бир мусордо жаткан ашыктарга жиптерди байлап, ушудан жакшылык күткөн, адамдан өткөн акмак адам болбойт. Сөздөрүбүз катуу тийсе кечиресиздер, бирок биз шунчалык бир акмакчылыкка барып калганбыз, ушундай жада калса ушундай болбогур нерселерге, нажаста жаткан, жыттанган нерселерден өзүбүзгө жакшылык үмүт кылабыз. Аллах субхана таала шундай бир керемет зат, шундай бир боорукер зат, ал зат, таза нерселерди кабыл кылат. Аллах таала бизди адаштырбасын. Аллах таала бизди эч качан адашууга салбасын. Аллах таала бизге жүрөктөрүбүзгө бекем ыйман берсин. Жада да кайталап айтып кетем, ушул турган сыйкырлар эч качан сиздерге зыян бере албайт. Аллах кааласа гана зыян берет. Демек, биз ар дайым Аллах таала менен болушубуз керек болот. Сыйкырдан, жинден эч качан коркпошубуз керек болот. Себеби биздин Роббибиз бар, биздин динибиз бар, биздин пайгамбарыбыз бар, биздин жашоо эрежебиз бар. Бул нерселер эч качан бизге коркууну алып келбесин. Корколу, Аллах тааланын ибадатын кылбаштыктан корколу. Корколу биз бул дүйнөдөн жаман адам болуп өтүп кетиштен корколу. Коркпойлу, бул жин шайтандын кылган нерселери, бакчылардын жазасын Аллах таала эртең өзү кыяматта берет. Бирок бул нерселер зыян бербейт экен десе, коркпой, ибадат кылбай жүрө берсеңиздер, ушул жөнөкөй нерселердин зыяндыгынан адамдар өлүп атат. Ушул нерселердин зыяндыгынан адамдар, семьялар бузулуп кетип жатат. Эмненин себебинен десе, өзүбүздүн коргонуунун жоктугунун, Роббибизден алыстап кеткендигинин себебинен. Ар дайым Роббибиз менен бирге бололу, динибиз менен, шариятыбыз менен толук жашаштыкка Аллах таала бизге жардам берсин, мүмкүнчүлүк берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.